Советтер Союзунун акыркы жылдары жана тарыхтагы калмак урусундагылар ошондой эле бүгүнкү күндө коомдо каргандай көрүнүштөр булардын баардыгын акын жана жазуучу Курманалы Сапарбаевдин Кызыл китебинен окууга болот. Себеби бул 3 мезгилди кармаган чыгарма. Биринчиси Советтер Союзунун акыркы жылдарындагы абал. Ошондо жашаган кишилердин жашоо турмушу, ойлору, иштеген иштери ушуларда. Экинчиси мына орто жерден кирген неме жана калмак жапыргы деген ат менен дүйнөгө кыргызга белгилүү калмактар жөнүндө неме жаздым да. Өзүнчө орто романга кирди да ошолор. Осмоновдун бир кичинекей немеси бар да, китебинде бир эпизод бар. Ошондо мындай деген да, калмактар боомдон чыгып, чүйдү аралап, анан кийин таласка чейин жеткен деген бар да. Мен дал ошол маршрут менен жаздым да, баарын тең. Ошондо кыргыздын баатырдык күрөшү. Бир урунун жок болуп кетишип башты. Бир урудан 3 киши калат. Бир аял, бир кыз, бир жаш бала. Ошондо бул геноцидти көргөзгүм келген да. Геноцид кандай экенин немесин көрсүн да. Кандай болот геноцид? Ошондо урулар баатырлык менен күрөшөт. Уруларда кандай жакшы кишилер бар. Уруу башы жөнүндө, анда чыккан Шербото баатыр жөнүндө, Кайтмазар деген жетекчи жөнүндө, Сана деген кемпир, жаңы эле неме болгондо, жаңы бөбөк, Эрмек деген. Жаңы эле бала көргөндө, ушундай эңсеп жүргөн болсо да, ошо бала да каза болот. Анан кийин ошол калмак жапыргы жөнүндө геноцидти көргөзүм келген да. Анын үчүнчүсү баягы 90-жылдардагы кесепеттер. Ошондо бар жазылды. Баары даже реалдуу жазылды бар. Болгон иштер. Курманалы Сапарбаев Талас областына караштуу Кызыл Адыр районундагы Бейшек айылында төрөлгөн. Мектепти аяктагандан кийин колхоздо эмгектенип, комсомолдук уюмдарга активдүү катышкан. 1960-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүнө өтүп, Октябрь таңы гезитинде эмгек жолун баштаган. Мен азыр таң калып турам. Убакыттын ушунча өткөнүнө. Мен 57-жылы Курманалы экөөбүз Таластагы номер 1 мектепте бирге окупбуз. Ошондон кийин биздин кандай, ким кайсы жакка кетип, кандай эме болгонубузду билбептирбиз. Бирок мен 75-ке чыккан мезгилдерде дагы көрүшүп калып, мага поэма жазып алып келиптир. Ошондо билдим, бул тиги ыржаатында жазып жүргөн бала экен деп. Бул классташ деген ушунчалык бир тууган болуп калат экен да. Балалыгыбыз бир болгон экен. Талаштын атыр жыттуу абасында физкультура сабак болгондо токойдун арасында велосипед тээп, чуркап, концерттерди коюп, ушундай бир шаңдуу биздин жаштыгыбыз өткөн экен. Акын Талас китеп соода иштери боюнча башчы Ала Тоо басмасында, Кыргыз полиграф комбинатында жетекчи болуп иштеген. Ошондой эле Шам басмасында эмгектенип жүргөндө эл адабияты деген атайын жыйнакты чыгарып, кенже эпостардан тартып айтыштар, жомоктор, макал лакаптар топтомунан 11 томдук жарык көргөн. Ал эми өзүнүн өткөл өлгөндөрүнө уртолбойт, Кызыл таң, Жашыл арал аттуу китептери коомчулукка кеңири жайылган. Бул киши табиятында китепти абдан барктаган, баладай бап эстеген адам. Анткени өмүр бою ошо китеп чыгаруу тармагында, полиграф комбинатта, Ала Тоо басмасында, анан кийин өзү ачкан Шам, Нур деген басмаларда иштеп келатат. Баягы баба дыйкан өз өстүргөн таңга кандай мамиле жасаса, китепке ушундай жакшы мамиле жасайт да. Алик Акималиев деген раматылык акындын бир ыры бар эле. Китептер бул баа жетпеген казына, китептер бул Кудай уктап жаткан үй деп ушундай. Анан китепке бирөө чийип койсо, төтөн кирдетип койсо, төтөн айрып же жерде жатып калса, бул кишинин күйбөгөн жери күл болот да. Анан бул киши ошо китептин бир эле мазмунун эмес, ошонун жасалгасына дагы, техникалык жасалгасына дагы абдан чоң көңүл бөлөт. Бышыктыгына, баягы эстетикалык көркөмдүгүнө, окурмандын курагына, төпкөлөрүнө ушундай чыгарат. Анан Кызыл китеп өзү мазмуну жагынан дагы жасалгасы жагынан да мыкты китеп деп айтсам болот да. Курманалы Сапарбаев чыгармаларды жазууда жаңы ыкмаларды колдонуп, тарыхый фактыларга таянып, чыгармаларды жазып келет. Ошондой эле анын жазган чыгармалары кыргыз тилинде экенин жазып, ошону менен калеми менен балтамган ырлары дагы өзүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Бүгүнкү Кызыл китептин ачылышына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министринин өкүлдөрү, акындар, жазуучулар, замандаштары катышып, жазуучага ийгилик каалап, анын чыгармалары эл ичинде жашай берсин деген тилекти айтышты. Ағайдың ушул өмүр жолу менен кененирээк
таанышканга өбүлүп аттым. Анан негизинен бул китеп чыгаруу иши, басма иши солгондоп калган кезде ушундай бир кызыл китеп деп 3 китеп чыгарып атканыңыз албетте бул абдан колдоого татырлык.